Жүрері мынау бүгін мынандай қызымның мындай фені бар болчу. Мынау ошо фендин спиралы күйүп кетти да. Олар спирал күйүп кеткенден кийин анан бул фенди мен чачып, анан ичине мынандай моторчук алып чыктым да. Моторчук алып чыктым дагы. Анан эми ушул моторду анан кийин мындай кылып туташтырам. Ага дагы убакыт керек. Азыр ушул моторду деген мына эки зажигалка. Ушу зажигалканын эле мына башында мындай күйгүзгөн эме бар. Мына жерде. Мына жерде турат. Так, мына жерде турат. Ошо мына эки жагында ак эмеси бар. Ошону алып салып туруп эле мына зажигалканын. Ошону алып салып мына мотордун башына кийгиздим да. Анан мына башына кийгизгенде мына эки чоңураак болуп калат экен кичине. Мына зымдан ороп туруп, зымдан эки жагына сайып туруп эле кийгизсем, туба кармап калды булчу. Мына эки зымдан ородум дагы, анан кийгизгенде болот экен мына жер башынчы. Анан эми үйдө мындай үйдө 12 вольт момундай эме бар экен. Мурун ошо колдонуп жүрүп ушул эмеде калып калган экен мастерскийде. Мына ушул 12 вольтка алып келип туташтырып, мына токко мына розетка. Так, азыр розеткага мына муну саябыз. Мына мондай иштейт экен. Анан эми ушу менен мына бычакты урутсак болот экен мынакей. Мына мантип бычак кучтатам. Şu zazgalkanın başında ele taş. Мындай жылтырап. Кайта мындайынан кармалат экенбиз. Мындайынан кармалап туруп эле кайта. Так учтуп. Эми мына бакалашкалар мында эле ойноп кесип. Мындайынан кайта мындайынан. Мына ушунча эле бычак кочкуч жасап алдык үйдөн. Ушундай кылып эле мына фендин моторчугу 2. Анан мына 12 вольт үйдө эме жаткан экен. Монтип эле курчутай береткенбиз. Оңой экен да бул. Мынакей. Кайта мындайынан кармап алып туруп. Өзүлө көрүнүп турат мына. Жылтырап аппак болуп кете берет мынакей. Эми азырынча ой чыгардыларын көрсөтүп берип атам. Анан буйруса мына жерден кийин мына фендин өзүнө эле коюп эле кайта мындай кылып моторду мындай кылып бекитип туруп эле кайта ушуну анан бул жерден кесип салам. Мына жерден эме чыккыдай кылып, тачылка чыккыдай кылып кесип коем дагы. Анан бул жагы мындай кайра мындай туташтырып туруп эле. Мына жерде кнопкалар бар. Ошо кнопкаларды мына проводдордун ортосуна мындай кошуп коем кайра эле ушу кнопка менен иштегендей кылып жазайын деп отурам азыр. Ошонун баарын жасап бүткөндөн кийин, мунун баарын мындай кошуп жасап бүткөндөн кийин дагы бир сыйра силерге кийин мына кнопкалар кандай кылып коштум. Мына ушулардын баарын тең кийинки видеодо кошуп туруп эле баарын бир эметип жасап туруп анан көрсөтөм го силерге. Ушундай кылып мына бычак курчутуп алсаңар болот экен. Бул зажигалканы көнөкөй эле мына зажигалканы эле. Мына зажигалка эле простой. Ошону эле мына башында могу жердеги таш болот экен бул. Мына жердеги. Ошо ташты эле ушундай фендин моторуна кошуп туруп эле курчутуп койдук. Assalamu alaikum белек жаңылыктардын көрүүчүлөрү. Мына көчөгүнү мынаны тарттым эле. Жана фендин эмеси мына азыр. Мына күлчатыл менен мынакей. Мында мына өчүрүп
Mına fendim, onda basın kesip aldım. Mında basın kesip saldım. Mına monday fen. Bu der жақсы екен, бияғы тесік ауа кіріп моторды ысытпайды екен. Мына күлчатылы мынакей. Азыр мына күлчатылды. Мына монты бычактын мынандай кылып эле. Мына монты эле кучтуп берет экенбиз. Бычактын да кысып алып деле кысып берсек болот экен. Зажигалканың 10 сомдук зажигалканын башы мына монда керекке жарап атат. Мына 10 сом турат ушу зажигалка. Ошонун башы үйдөн мен сигарет жегемде ошонун зажигалканын башын алып алып мына монту эле бычак күчтөсөк болот. Манакей. Мынтип туруп өчүп коет экенбиз, мына өчтү. Mına fendin arttı. Mına fendin aldı. Mına jerin kesip saldım mına. Mına jerin. Kesip saldım, mına bu jerde zажигалканын жана taşı. Mına rek. Mına.